UFC көрүүчү сүйүүчүлөр, салам барыңарга. 12 февраль күндөргө да аз гана саналуу күндөр калды. Буюрса UFC 284-турнирде Австралиянын Рас аренасында бул турнирди көрөбүз. Ислам жана Волкановскийдин саллашуусун. Бул саллашууга Исламдын даярдыгы Леон Эдвардс чемпион менен спарринг кылып даярдыгы баштаган. Ким бул спаррингде жеңишке жеткени белгисиз азырынча. Бирок Эдвардс Исламдын жеңишине ишенүүдө жана колдоодо эң негизгиси достор. Бирок эң өкүнүчтүү Хабиб бул турнирде Исламдын чекесине турбаштыгы тууралуу айтылган. Волкановский бул нерсеге Исламга чоң таасирин тийгизет деген ойдо. Себеби бул күнгө чейин ар дайым Хабиб ринг четинде туруп, эмне кылышты Исламга үйрөтүп турган эле ар дайым. Эми биринчи жолу Хабибсиз бул саллашууга өз курун сактоого чыгып жаткан учуру Ислам Макачевдин бул саллашууга пикири мындайча болду достор. Менин бул саллашууга даярдыгым эч кимге жашыруун эмес, ачык айкын ар дайымкыдай эле. Мен кадимкидей эле бул кичкентайды жеңем, курумду сактап калам кайтам. Бул бала кичинелик кылат. Аябай. Албетте Волкановский өзүнчө тажрыйбалуу. Бирок күрөшкө келе турган болсо, 1-2 ай күрөшүп даяр болуу бул кыйын нерсе. Бул бокс стойка эмес. Стойка боюнча бул нерсени кылууга болот, бирок күрөштө эмес. Күрөшүш үчүн өмүрүңдү арнап бир өмүргө күрөшүшүң зарыл дейт Ислам Макачев достор. Бул нерсеге Волкановский сөзүн кайтарган. Ислам абдан акылдуу, сабырдуу урушканы менен анын дагы абдан каталары бар. Ал каталардын үстүнөн командабыз менен иштеп жатабыз. Биз көптөгөн мээнеттер үстүндө деген жоо узатты Волкановский Исламга карата. Достор, Ислам Макачев бул саллашуудан соң эгерде жеңсе паунд кылышы күтүлүүдө. Мүмкүн бир саллашуудан соң бул жеңиштен соң 77 килограммга өтөт буюрса достор. Ал эми UFC мушкелери эмес, болгондо да чемпиондордун 90% Ислам Макачевдин пайдасына жеңиш Ислам тарапта болору тууралуу ойлорун айткан эксперттер кошулуп бирге. Бул ойлорго кандай карайсыңар достор? Сөзүңөрдү комментке калтырасыңар достор, унутпагыла. Аман калгыла, кийинки роликке чейин.